Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн информатика сабагы. Предметтик мугалим Турсуналиева Асылгүл. Бүткүл дүйнөлүк байланыштар бул интернет. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы интернет жөнүндө түшүнүк. Сабактын максаты интернетти пайдаланганды билесиңер. Интернетти колдонуп пайдалана аласыңар. Интернеттин оң жана терс жактарын айырмалаганга тарбияланасыңар. Интернет бул глобалдык компьютердик тармак. Компьютер тармактарынын дүйнөлүк системасы бар. Алар аркылуу планетанын эң алыскы буручтары менен байланышта болот. Интернет деген сөз эки сөздөн алынган. Интернетиол эл аралык жана нет тармак деген түшүндүрөт. Англис тилинен интернет бириктирилген компьютердик тармактардын бүткүл дүйнөлүк желеси деп аталат. Кана балдар, анда биз интернеттен мындан дагы кененирээк маалымат алсак. Дүйнөлүк желе маанисинде интернеттин пайда болуу тарыхы 20-кылымдын экинчи жарымына барып такалат. АКШнын коргоо министрлиги согуш болгон учурда ишенимдүү маалымат алмашуунун бирдиктүү системин иштеп чыгууну чечип, Американын бир нече институттарына тапшырма берген. 1957-жылы АКШнын коргоо министрлигинин алдында уюштурулган алдыңкы изилдөө долбоорлорунун агенттиги 1969-жылы 1-сентябрында изилдөө институттардын ортосунда компьютер аркылуу маалымат алмашууну камсыз кылган алгачкы бириккен желени түзүп чыгат. Биринчи компьютердик тармак ARPANET деп аталып, АКШнын 4 илимий мекемесин бириктирген. Бул мекемелер коргоо министрликке алдыңкы катардагы технологияларды иштеп чыгышкан. Алгачкы билдирүү ARPANET түйүнүндө лоо деген тамганы жиберүүдөн башталат. Чындыгында логин деген сөздү жөнөтүү пландалган. Бирок эки тамгадан кийин түйүн менен компьютердин ортосунда байланыш үзүлүп кеткен. Ал эми 1971-жылы Болт Беранекент Ньюмен аттуу компьютердик фирманын программисти Рэй Томлинсон алгачкы электрондук почтаны жана собачка электрондук белгини иштеп чыгат. 1973-жылы маалымат алмашуу тармагына Норвегия жана Улуу Британиянын ири уюмдары кошулуп, тармак эл аралык деп аталып калган. 1982-жылы ARPANET TCP/IP аталышта бирдиктүү тармактык тилди түзүп чыгуу менен азыркы интернет келип чыккан. 1983-жылы ARPANET маалымат берүүдө жалпы протоколу TCP/IP түзгөндөн кийин интернет деп аталып калат. 1988-жылы кыскача текстик билдирүүлөр чат менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон. 1990-жылы интернет дүйнөлүк желе деп аталып, анткени бир нече компьютерден дүйнөнүн булуң бурчундагы маалыматтар менен таанышууга жол ачылган. Кыргызстанда болсо интернет 1995-жылдан тартып келе баштаган. Кана балдар, анда эң биринчи интернет эмне деп аталыптыр? ARPANET деп аталган экен. Биз 1990-жылдан баштап дүйнөлүк желе деп аталып калган экен. Ал эми SMS же болбосо билдирүүлөрдү 1988-жылдан баштап жөнөтүп башталган экен. Ал эми биздин Кыргызстаныбызга канчанчы жыл экен? 1995-жылдан баштап келе баштаган экен. Алгач болуп интернет баракчаларын чектөөгө алуу 1999-жылдан баштап аталган. Бул жылдардан тартып Кытайда, Сауд Арабиясында, Иран, Египет диний жана саясий көз караштарга туура келбеген сайттарга чектөөлөр киргизилген. Алгач пайда болгондо
коммуникациялык технологиялардын ичинен радио 38 жылдын, телевидение 13 жылдын ичинде дүйнө боюнча 50 миллион угарман жана көрөрман топтосо, интернет пайда болгондон кийин 5 жылдын ичинде гана 50 миллион колдонуучусун топтой алган. Натыйжада интернет дүйнөдө эң бат жайылган жана эң оперативдүү маалымат булагына айланган. Бул сүрөттөгү инсан 1990-жылы Тим Бернерс-Ли бүткүл дүйнөлүк желе системасын иштеп чыккан. TCP/IP протоколу бул тармак ичиндеги компьютерлердин ортосундагы информацияларды алмаштыруучу каражат. Эң биринчи протокол Network Control Protocol, NCP тармактын контролдоо протоколу. 1983-жылы ARPANET Transmission Control Protocol и Internet Protocol TCP/IP деген кыскача ат менен айтылып келет. Балдар, интернет адамга эмнени берет? Баарлашууну, көңүл ачууну. Азыркы убакта силер окуп жатасыңар, өзүн-өзү окутууну. Биз аралыктан өзүбүздүн эмне алдас билимибизди жогорулатып интернет аркылуу окуп жатабыз. Чыгармачылык өзүн-өзү өстүрүүдө дагы балдар колдонобуз. Биз бир нерсе жасагыбыз келсе, аны интернеттен карап алып эмне алабыз, ошол нерсени жасап үйрөнөбүз. Сатып алуу жана сатуу жүргүзгөндө дагы орун алат. Ошондой эле азыркы убакта бүткүл дүйнөлүк эмне болот, электрондук кошелек пайдаланып жатабыз. Ошондой эле соц тармактары аркылуу биз ар кандай каражаттарды таап атабыз. Интернеттен маалыматтарды алабыз. Жердин биринчи спутниги 1957-жылы 4-октябрда учурулган деген маалыматты биз интернеттен алсак болот. Карагыла эми балдар, физика. Силерге логикалык суроолордон берейин. Биринчи суроодо кайсы сөздөр айтылышы жана жазылышы боюнча өзүнө-өзү барабар? Принтерде 2, компьютерде 1, мышта жок. Бул эмне? Тыкылдап жүрө берет, ордунда тура берет. Эмнени даярдап жегенге болбойт? Балдар, силер бул суроолорго ойлонуп жооп берип жогон кетиресиңер. Карагыла балдар, информациянын тез иштетүүдө бул интернеттин сапаттарына кирип атат. Информациянын так эместиги, реалдуу убакта чексиз сүйлөшүү, виртуалдуу сүйлөшүү, аралыктан окуу мүмкүнчүлүгү, интернет көз карандылык, ден соолукта зыяндуулук — булар бардыгы интернеттин сапаттары болуп эсептелип атат. Силер балдар бул жерден интернеттин оң жана терс сапаттарын айырмалап биле аласыңар. Балдар, төмөнкү таблицада информатика илимине байланыштуу терминдер жазылган. Ким көп жазатса, силер ушул жерден сөздөрдү таап, информатикага тийиштүү жоопторун кетирсеңер болот. Мисалы, интернет деген сөз турат, текст деген сөз турат. Ошондой эле силер мындан да көбүрөөк сөздөрдү таап жөнөтсөңөр болот. Балдар, үйгө тапшырма, интернет боюнча презентация жасап жүктөп жиберсигиле. Себеби силер буга чейин презентация жасаганды билесиңер, үйрөнгөнсүңөр, видеону үн кошконду, интернеттин келип чыгуу тарыхы боюнча презентация жасап жүктөйсүңөр. Сак саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.